Достор, мынау менин артымдагы капкара бадал бактар, булар мисте бактар. Бул Манас шаарынын чыгыш тарабындагы тоолорго эгилген бак. Союздун малында эгилген, ошол сакталып калыптыр. Бул үчүн ушул Манас шаарынын тургундарына, жетекчилерине, чоңдорго ыраазычылык. Эми ушуга салыштырып параллель катары айткым келет Бишкекти. Бишкектин үстүндө дагы, Бишкектин түштүк тарабында Боз Бөлтөк деген тоосу бар. Ага дагы кудум ушундай мисте бактар эгилген. Бирок Бишкек эмне кылды? Бишкек ошол Боз Бөлтөктүн бетиндеги мисте бактын бардыгын бөлүп, ар жеринен оюп, жыртып алып, ошону түгөтөйүн деп коюшту. Жок кылайын деп коюшту. А бирок мына жерде сакталып калыптыр. Ушул эртең эле мыналар жапжашыл болуп чыгат. Ушул тоонун бети жапжашыл болуп турат эртең. Ошол сакталып калыптыр. Азамат, Бишкекте эми чоңдору өлгөн да. Сатып берип, бозортуп, ар жерди ойдуруп карап отурушат. Анан эми ушул Манастын тургундарынан, Манастын конокторунан бир эле сураныч. Ушул жерге чыгат экенсиздер, шаарды карайт экенсиздер, түнкү шаарга келет окшойсуздар. Бирок келип мынантип чичип эле кетет экенсиздер да. Таштандын бардыгын таштайт экенсиздер, мына желим бөтөлкө, желим баштыктар, кагаз бардыгы мынантип ала чоло болуп жерде жайнап жатат. Аябай хуник көрүнөт экен. Ушуну бир иреттесеңиздер, анан бир кичине малга окшобой кичине таштандыңарды көтөрө кетсеңер, мына жерлерде жайнаган таштанды челектер турат. Ошолорго эле сала бербейсиңер дейм да. Эмнеге ыргытасыңар ушуну?